Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда, кайрадан спорт Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Бул жолу Япониянын Токио шаарында өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын алкагында эркин күрөш боюнча 65 кг салмак чембердигинде күч сынаша турган мекендешибиз Эрназар Ахматалиевдин алгачкы атаандашы ошол эле мезгилде жарым финалга чейинки потенциалдуу каршылаштары жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыңкы убакытта бул тууралуу кененирээк ага чейин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Кыргызстандык балбан 65 кг салмак чембердигинде эркин күрөш боюнча Олимпиада оюндарына жолдомо алган Эрназар Ахматалиев буйруса эртең 6 август күнү килем ортосуна көтөрүлүп өзүнүн биринчи күрөшүн алып барат. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк күрөш уюму Эрназар Ахматалиевдин Олимпиада оюндарындагы алгачкы атаандашын аныктады. Анда биздин балбаныбыз белгилүү индиялык спортчу, Азия оюндарынын, Азия чемпионатынын чемпиону. Андан сырткары Нур-Султанда өткөн дүйнө чемпионатында 3-орунду ээлеген Бажраң менен биринчи күрөшүндө кескелет. Бажраң чындыгында өтө күчтүү балбан. Буга чейин көптөгөн чоң ири мелдештерди ийгилик жаратып жүргөн. Ошол эле мезгилде тажрыйбасы дагы мол. Бирок Эрназар Ахматалиев буга чейинки лицензиялык мелдеште Олимпиада оюндарында башкы байгеге илинет деген өзбекстандык Бекбулатовду утуп алгандыгын көргөнбүз. Андыктан Эрназарда бул күрөштө аутсайдер катары чыгып жаткандыгына карабастан жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жок эмес. Биз ошол нерсени каалап калабыз. Эгерде Эрназар күчтүү делинген Бажраң Пуняны утуп ала турган болсо, андан кийинки күрөшүндө тунистик Хайтем Дахлау менен Иран өлкөсүнүн өкүлү Мортеза Чиязи Чека менен күрөш өткөрүшү мүмкүн. Дал ушул эки балбандын жеңүүчүсү чейрек финалда Эрназар Ахматалиев же Бажраңды тосуп алат. Мен оюмча ирандык балбан ал жакка чыгышы керек. Эгерде Ахматалиев дал ошол Иран балбанына чейрек финалда туш келип кала турган болсо, бул албетте тең мүнөздөгү күрөш болот. Себеби ирандык балбанды буга чейин биздин мекендешибиз Алибек Осмонов жеңип жүргөн жайы бар. Андыктан чейрек финалда Эрназар Ахматалиевке 8-1 финалдык баскычка караганда жеңилирээк болот. Эгерде ал жерде да жеңишке жете турган болсо, үстүнкү тараптан Даулет Ниязбеков, кубалык Валдес Тобер, сенегалдык Адама Диатта жана азербайжандык Хаджи Алиевдер бар. Мен оюмча Даулет Ниязбеков менен Хаджи Алиевдин жарым финалга өтүү мүмкүнчүлүгү чоңураак. Кимиси чыкса дагы Эрназар Ахматалиевке оңой болбойт. Анткени менен биз өзүбүздүн балбаныбызга көрмандык кылып, анын жеңишин Кудайдан суранып калабыз. Буйруса эртең мененки саат 8:30 Эрназар Ахматалиев алгачкы күрөшүн өткөрүү үчүн килем ортосуна чыгат. Андыктан биздин балбаныбызды колдоп калабыз. Каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Ал эми күрөштөрдү сиздер түз эфирде КТРК Спорт телеканалынан көрө алсаңыздар болот.